УКМК ишмердүүлүгүн токтоткон Оштогу мечиттердин, диний билим берүү жайлардын абалы. Мекемелер аралык жумушчу топ Ош облусунун аймагындагы диний жайлардын ишмердүүлүгүн текшерүүдө. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясын ишке ашыруу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын акагында диний экстремизм идеологиянын жана салттуу эмес диний агымдардын жайылышына каршы туруу, ошондой эле Ош облусунда диний кырдаалдарды жакшыртуу максатында ушул жылдын 20-июлунан тартып УКМК Ички иштер министрлигинин, Муфтият, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, Саламаттыкты сактоо министрлигинин, Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн өкүлдөрүнөн, кадастр мамлекеттик мекемеси жана КМДБдан турган ведомстволор аралык жумушчу топ Ош облусунун аймагындагы диний жайлардын ишмердүүлүгүн текшерүүдө. Көрсөтүлгөн шарттарда ведомстволор аралык топтун ишинин жүрүшүндө Кыргыз Республикасындагы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын талаптарын бузгандыгы, архитектуралык курулуш, санитардык эпидемиологиялык нормаларды жана өрт коопсуздугунун талаптарын бузгандыгы үчүн 48 мечитке, 40 диний окуу жайга карата талаптар, актылар түзүлүп, көрсөтмөлөр берилди. 15 факты боюнча материалдар ББРга катталып, 7 материал каттоого алынды. 39 мечиттин жана 21 диний окуу жайдын ишмердүүлүгү убактылуу токтотулду. Толтурулган протоколдордун негизинде 39 диний жана сыйынуу жайларына айып пул салынды. Христиандык багыттагы 18 диний объектинин иши текшерилди. Белгиленген архитектуралык курулуш нормаларын бузуу менен курулгандыгы үчүн 39 мечит каттоого алынбай турганы жана тиешелүү документтери жок экени аныкталды. Комиссиянын иш-чарасынын алкагында үстүбүздөгү жылдын 23-июлунда президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн аппаратында координациялык кеңешме болуп, анда диний чөйрөдөгү орун алган көйгөйлөр талкууланып, аныкталган кемчиликтер айтылды. Диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча компоненттүү мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына тиешелүү тапшырмалар берилип, диний жана сыйынуу жайларынын жетекчилерине аныкталган кемчиликти четтетүү, түшүндүрүү профилактикалык иштерди, диний экстремизмдин көрүнүштөрүн алдын алуу боюнча иштерди күчөтүү зарылдыгын айтылды. Маалымат Сереп Медиа.